өзбек пландоо кызматынын жетекчиси болду. Өзбекстанда билим берүү министри болду. Мына ушуларды могул келген кишилергечи баса белгилеп айтышыбыз керек. Кыргыздын баласы 27 жашынан баштап биринчи областтык пландоо комитет кызматынын жетекчиси болуп 31 жашында ЦКнын билим берүү министри болуп, анан ЦКнын секретарь болуп, идеология боюнча кайсы тилдерде мыкты сүйлөгөн, өзбек тилинде мыкты сүйлөгөн, тажик тилинде мыкты сүйлөгөн, орус тилинде мыкты сүйлөгөн, кыргыз тилинде, немис тилинде сүйлөгөн. Мына ушуларды келген кишилерге аябай кенен айтып беришиңиз керек. Себеп кыргыз окубай калды. Азыр мына аттап туттап өтүп кетип атасыз. Мунун жашоо турмушу, тиричилиги ушул кыргыз баласы барып Өзбекстанда ошондой кызматтарда иштегендиги үчүн не деген гана акыл эс керек болсо Ёш путь, Ёш калам деген журналдарда редколлегия мүчөсү болгон. Анан Чеховдун, Толстойдун чыгармаларын өзбек тилине которгон экен. Баракелде. Ал кызматтар бул жерде жазылган, бул маалымдамада. Отун группасынын башчысы болуп келип иштейт. Андан кийин Фергана областтык пландоо комиссиясынын төрагасынын орун басары, андан кийин төрагасы, акыркы жылдары пропаганда жана агитация боюнча катчы болуп, ошол билим берүүнүн башында дагы Өзбекстанда ушул Исхак Разаков турган экен. Анан Исхак Разаковдун Кыргызстанга келип калышына өтө түрткү болгон инсан бул Усман Юсупов. Бирден бир ошол кишинин таасири чоң да. В отдельно взятом государстве хочешь построить коммунизм, что ли? Бул аябай чечен сөзгө чечен токтоосуз жооп бергендиги үчүн Хрущев жакшы көргөн эмес. Сталиндин эң жакшы көргөн кадры, любимчик Сталина деп жакшы көргөн койгон да. Ошондо Алматыда чоң жыйын болуп атканда, бүткүл союздук конференция болуп атканда, Алматы Казакстандын биринчи секретары чыгып, биз быйыл 1 миллион пут бугдай тапшырабыз дейт өлкөгө. Анан Казакстандан кийин Кыргызстан чыгып сүйлөп атса, Хрущев Разаковду токтотуп калып айтат. Вы говорите, что казахи ваши братья, они нам обещают 1 миллион пудов зерна. А сколько вы дадите, чтобы залдын ичинде күлкүсү Биз Разаков токтобой туруп айтат. Вы правы, дейт Никита Сергеевич, мы братья, мы с братьями сдадим за храма Родины 1 200 000 пудов деп, казактардан 200 пут көп айтып койгон да. Моштоуда өз учурунда жооп бергендиги боюнча бул кишиге жеткен киши болгон эмес. Өмүр өтөр, өлүм татаал, туулдун өлүм. Өлбөй калуунун жолу барбы дейт Исхак Разаков. Ал чындыгында көрсө эмгек экен. Анын артында эмгеги калды. Эмгеги жашап жатат музейибизде. Орто Азияга дегенде аттын кашкасындай таанымал бүтүндөй республика, бүтүндөй өлкөлөргө таанымал Исхак Разаков айтат: мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым дейт. Эл калыс. Бүтүрдүм, ким үчүн эмгек кылдым, эл калыс деген сөзүн баягы пленум бүткөндөн кийин айткан. Пленумда Гарбузов дегендер келип, эми кыргыздын канына сиңип калган адат боюнча кече эле этегине намаз окуганга даяр болуп атканда аябай каттуу жамандашкан. Не деген гана сөздөрдү айтышпады. Өтө каттуу жамандашканда ошондо чыгып алып айткан сөзү ушул: мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм, эл калыс. Мындайча айтканда Сталиндин эле мындай бир айткан сөзүнө өтө жакын да. Сталин да айткан: мен каза болгондо менин мүрзөмө ар кандай жолгондон алып келип төгүшөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп баарын ордуна коюлса. Азыр мына тазалап атат. Баары тазаланды. Бул кишини дагы 2000-жылы сөөгүн алып келебиз дегенде абдан чоң бир иш-чара болуп, саясатка бир аз аралашып кеткен, азыр шайлоонун жылы эле. Ошондо дагы эмгеги дагы толук мамлекет тарабынан жакшы чагылдырылган эмес. Разаков улуу инсан деп ушул кишинин атында фондду түзүшүп, Самат Масалиев башында туруп, ошо китепти чыгарышкан. Биринчи толук кандуу мына жердеги берилген сапаттардын баары ушул Өзбекстандагы, Россиядагы, Казакстандагы айткан кишилердин эскерүүлөрүнөн алынган сапаттар ушул берилген баалар. Бирок ошол жактан алыңыздар да.
китептерден алынып жазылып Исхак Разаков великая личность деп орысчасы ошондой болуп чыкты. 90 жылдарга арналып атканда. Исхак Разаков республиканын эл чарбасынын көргөзмөсүнүн экспонаттары менен таанышуу учурунда 1958-жылдагы сүрөттөрү чагылдырылган. Ушул төө ашуу долбоорлору дагы Бишкек Фрунзе жолу дагы ушул Разаковдун тушунда бүткөрүлдү да, бул чоң долбоор. Исхак Разаковдун өзүнүн сыйлыктары 4 жолу Ленин орденин алган. Эмгекчилердин кызыл туу ордени, кызыл жылдыз ордени, согуштун 1-чи даражадагы орденин алган. Бул ордендердин оригиналдарын Бишкектеги үй музейине, биздин музейден алып кетишкен. Депутаттык значоктору. Исхак Разаков 1961-жылга чейин Кыргызстанда 16 жыл жалпы иштеди. Ушул 16 жылдын ичинде бүгүнкү күндөгү Кыргыз мамлекетибиздин пайдаланып түптөп койду. Илимдин, маданияттын, искусствонун, техниканын, өнөр жайларынын өнүгүшүнө чоң салым кошту. Бирок өкүнүчтүүсү 1961-жылы кезексиз пленумдарга чакырылып, Исхак Разаков жалган жалаа менен иштен четтетилет. Анан ушул байкык тоосунун этек жагына келип айткан келиштүү бүйтүн окуп коеюн. Каңлайын тулган жер, бармак сайындан жерин алып. Чоочун жерлерде тентигенимди, акыр өзүңдү тапканымды билесиң. Өзүң үчүн колдон келгенди болгон күчүмдү аяладым. Кээде ойлогудай болбой калса кечир мени тулган жер. Кайрадан өзүмдү көрө аламда. Качам деп ошол иштен кеткенине эмес, досторунун билимдечилиги аркылуу кеткенине ушунчалык күбө болду. Кыргыз опера жана балет театрынын ачылышы. Исхак Разаков 1947-жылы Манас эпосунун 1100 жылдыгын өткөрүү боюнча Сталинге жазган каты.